Assalamu алейкум, ардактуу замандаштар. Рамазан айынын акыркы 10 күндө сиздер менен жүз көрүшүп атабыз. Ушулайда жасаган хайыр ихсандарды жараткан Аллах Таала өзү кабыл кылган болсун. Студияда бүгүн кызматта сиздерге Эрназаров Талантбек жана кесиптешим Анара Талайбек кызы. Аламдардын падышасы ушул кайды бизге белек кылып тартуулаган жана күнөөлөрдөн арылтууга себепкер кылып койгон Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун жана анын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафага саламдар жана салаваттар болсун деп эфирибизди баштайбыз. Ассаламу алейкум. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин алыстабай туруңуздар, анткени бүгүн биздин куттуу студиясынын кызыктуу коногу бар. Бир аз көз ирмемден кийин кайрадан жолугушабыз. Кыргызстандагы нукурадал продукт өндүргөн компаниялар: Атаман полуфабрикаты, Даам жеңүүчүсү, Фрикадельке, Манты, Пельмень чучуара, Сүташ сүт азыктары соода борбору, таза сүттүн таза сыр, гриль борбору, козунун, үндүктүн, тооктун этинен даярдалган грилдер, Айхан, бир жутум чай жашооңузду жакшы жак өзгөртөт. Камбуча чай квасы, ден соолук ар бир уурттан менен. Жупка борбору, тез даярдалуучу табигый нукура адалазык. Ратана фабрикасы, дүйнөлүк сапаттагы таттуулар Кыргызстанда. Шифа органик жогорку дары азыктары, иммунитетти бекемдөөчү ийгиликтүү каражат, ден соолук булагы. Бүгүн кесиптешим айткандай кызыктуу конок, сөзсүз түрдө тааныштырабыз. Бүгүн бул биздин Кыргызстан күткөн, деги эле Орто Азия күткөн ислам дүйнөсүнө белгилүү болгон ырчы, деги эле дүйнө жүзүнө белгилүү болгон ырчы, жана ошондой эле исламий дүйнөдө өтө белгилүү. Эскерте кетели, бүгүн Кыргызстанда, бүгүн бизде студияда конокто бул Сами Юсуфтун концертин уюштурган эл аралык Гамма медиа борборунун мүдүрү Ислам Сатаров мырза бүгүн бизде конокто. Ассаламу алейкум, Ислам мырза. Кош келдиңиз студияга бизге. Кош келипсиз биздин куттуу студиябызга. Кандай орозоңуз кандай өтүп атат? Орозо абдан кызыктуу өтүп атат. Көп учурларда чет өлкөлөрдө болуп калабыз, ошондой болсо дагы кармаганга аракет кылып атабыз. Алгач Ислам мырза биз баягы бир максатыбыз сизден чакырган ушул Кыргызстанда өтө чоң деги эле бул массалык маалымат каражаттарда ушул интернет мейкинде аябай талкууга алуунда да ушул баягы Сами Юсуф мырза эмне үчүн бизге Кыргызстандан келип атат, сиздердин баягы ишмердигиңизге байланыштуу, чакырууңуздарга байланыштуу эмне үчүн Казакстанда эмес, Өзбекстанда эмес деп аябай талкуу жүрүп атат да. Ушул ар кайсы мамлекетте эле бир аракет жасаса керек да, бизге келип бырдасын деп. Бул чоң бир белгилүү бир эме да, ырчы да. Ошондуктан сиздерге кантип ушул ырчыны алып келгенге мүмкүнчүлүк түзүлүп калды? Негизи айтканыңыздар туура, Казакстан, Өзбекстан, Түркменистан негизи эле кошуна өлкөлөрүбүз абдан чоң аракеттер жасашкан. Бул дагы баягы Кудайдын буйругана окшойт. Быйыл ушул баягы биздин урматтуу президентибиздин жарлыгы менен биздин билишибиз боюнча иман, адеп, ахлак жана маданият жылына байланыштуу бир жакшы бир тарыхый бир жакшы идеяларды ишке ашырсак деген бир жакшы үмүт менен бул деген биз чалып туруп эле керек алыңыз десек эле бир ишке ашкан жок. Бул көптөгөн жылдары, 8 жылдын аралыгында ишке ашты. Себеби деген өлкөнүн баягы өлкө катары статусу, экономикалык абалы жанагы азыр эми учурда ар кандай кандай деп койсок, баягы чагымчыл организациялар абдан көп болгондугуна байланыштуу баягы коопсуздук маселе дагы буларда абдан эң башкы эмеде турат, алдыңкы орунда турат. Андыктан Кудайга шүгүр ушул мүмкүнчүлүктү бизге тартуулаганына жана учурдан пайдаланып Сами Юсуфка жана менеджментине жана кыргыз элине ушуну жакшынакай маанай менен тоскон жатканына абдан чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Сиз айтып кеттиңиз, ушул баягы Сами Юсуфтун баягы концерт уюштуруп 7-8 жылдык аралыкка чоюлуп кетти депчи. Мында жакшы элес, мен бир гана Кыргызстан эл эмес, мен апам да күтүп атат бул күндүчү. Кудай буйруса анан келип калыптыр. Анан айтарым, урматтуу телекөрүүчүлөр, Ислам мырза бизге куру келбептир. Бизде 2 билет ойнотобуз. Анын шарттарын кандай кылсак, Ислам мырза? Өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр. Бул баягы импровизация деп койсок да болот. Өзүңөр бир кеңеш эле ушул жерде эле кандай суроолорду берсек. Бизде мындай ой болот да, бул Аян телеканалы менен Гамма медианы айкалыштырып, телекөрүүчүлөр 4 сап өртүсө,
жакшынакай кылып мааниси менен түзсө ошолорго дейин бийликте тартууласак деген ой пайда болду да. Эң туура Кыргызстанда таланттуу адамдар абдан көп, андыктан баягы баардык эле учурда акча чече бербейт. Башка орунда акча эмес, андыктан интеллектте чечет. Интеллект дагы чечет, андыктан Анда ардаттуу замандаштар чамдаңыздар, студиянын телефону 917070. Түз эфирдебиз, чыгып байланышка чыгып, сиздерге чоң бир стимул болду Гамма медиа борборунан. Сами Юсуфтун ысык концертине. сонун билеттер жума күнү болот, Кудайдын улуу күнүндө 30-июнда. Сами Юсуфтун Орто Азиядагы биринчи жолу болуп жаткан эксклюзивдүү концерти. Андыктан чамдаңыздар достор. Деги эле бул сиз деген билебиз, Кыргызстанга ар өлкөдөн атактуу ырчыларды алып келесиз да, бул жака ошол эле Киркоров болобу. Айтор ушул Сами Юсуфтун дагы бул жака келүүсү элдердин да сунушу болдубу? Элдердин сунушу болду. Биздин баягы дин өкүлдөрү, алымдарыбыз, биздин устаздарыбыз көптөгөн жылдар аракеттер жасап, баягы менин билишим боюнча жакын арада ушу Кыргызстанда белгилүү алымдардын бири менен да жолуктук. Буну деген баягы өз башымча кылып, баягы эң баш болуп дагы уюштурган жокпуз. Баардык адамдар менен кеңешип, бул учурда муфти менен кеңештик бир жарым жыл калганда бул иш чарага. Анан ар кандай ой жүгүртүүлөр болду. Бирок буга чейин туура көптөгөн эл аралык масштабы абдан жогорку деңгээлдеги ырчыларды интеллектуалдык чыгармачылык боюнча музыка негизи бөлүнөт. Ортодон ылдый жана ортодон жогору, анан интеллектуалдык деп биз көбүнчө аракет кылабыз ушу элге кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы бир маданий бир азык тартуулаган жана андан сырткары ошол эсте кала турган бир жакшы проекттерди жасасак деп. Анан быйылкы жылы ушул Сами Юсуф абдан чоң оор проект болду. Бул бир адамдын, бир компаниянын колунан келиш, бул өтө чоң бир жетишкендик, өтө чоң эмгек, канчалаган түндөр, канчалаган баягы эмне деп коет, риск десек дагы болот, өтө чоң риск, баардык нерсени мойнубузга алып, жана ушундай бир кризис баягы жанга батып турган учурда мындай бир проекттердин, мындай жогорку деңгээлдеги дүйнөгө таанымал атактуу адамдардын келиши бир өзүнчө бир Кыргызстандын жетишкендиги десек болот. Баягы кошуна өлкөлөрдө да болуп келдик. Мына кече экспонун рамкасында Астанада болдук. Өзбекстандагы чоң телеканалдарда биз ошол сиздерге да чоң ыраазычылык биздин эмгегибизди баалап чакырганыңыздар үчүн. Андыктан Өзбекстанда дагы абдан чоң каалоолор болду. Бизге караганда бир көп эсе бир 30 миллиондон ашык калкы бар, Кыргызстандыкы 7 миллион болсо. Ал кишилер ал жактан бир жүздөгөн туристтер дагы келиши күтүлүүдө. Абдан чоң суроолор берилди, жатакана маселеси, виза маселеси. Негизи эле баягы кандай бир жолдор менен биз ошол концертке барып көрсөк болот. Дагы бир сүйүндүргөн нерсе баягы ачкөздүкчө ич тардык көрө албаслык деген болгон жок. Себеби бул кишинин өзүнүн энергетикасы ушундай экен. Бул Орто Азияда, Кыргызстандын эмес, бул Орто Азия чөлкөмүнүн бир жетишкен бир ийгилиги деген бир жакшынакай ойлорду билдиришти бизге Өзбекстандагы белгилүү адамдар, журналисттер, негизи эле маданият чеберлери. Ислам мырза, бизде азыр түз эфирде байланышта биздин көрөрман бар экен. Биринчи аракет болсо керек. Ала Бизден алыстап кетти. Деги эле сиз ушул уюштуруу жаатында Сами Юсуф мырза менен байланыштыңыздарбы? Ал Кыргызстан мамлекети боюнча маалыматы барбы экен деген? Маалыматы такыр болгон эмес. Биз ушул жыл аралыкта Ысык көл жөнүндө, Кыргызстандын Сара Челеги жөнүндө, ушул баягы биздин кереметтүү ушул Аларча Исалы борбору жөнүндө, касиеттүү көлүбүз жөнүндө көптөгөн кызыктуу маалыматтарды жеткирип берип жатып, Кыргыздын негизи Манас эпосу жөнүндө, Кыргыздын маданиятын, Кыргыздын энергетикасын жана башка элдерден өзгөчөлөнгөн кандай бир өзгөчөлүктөрү бар. Ошол эле мисалы музыканын адамы болгондуктан Оз комуз миңдеген жылдары кыргыздар ошол Оз комузду бир жакшынакай эч кандай бир электрондук бир эменин жардамысыз эле тоо ташты аралап бир өзүнүн бир башкача уникалдуу бир эл экенин толук көзү жеткенден кийин гана макулдугун берди. Ошол аралыкта Кыргызстанга келбесе дагы релистерди окусаңыздар, Кыргызстан менин келбей туруп эң сүйүктүү бир өлкөмө айланды деген сөздөрү бар. Андыктан келгенден кийин албетте кыргыздын маданиятын, кыргыздын тамак ашын, кыргыздын үрп адатын негизи эле ушундай программалар даярдалды. Буга чейин маалыматы такыр болгон эмес. Биз аркылуу көптөгөн маалыматтарга жетишти. Жакшы маалымат берипсиздер деги эле. Бизде байланышта телегөрүүчү бар экен.
Алло, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кош келдиңиз. Угуп атабыз. Угуп атабыз, сиз оюнга катышайын дедиңизби же суроо берейин дегенби? Бишкек шаарында болот концерт 30-июнь жума күнү. 30-июнда жума күнү Бишкек шаарында Кожомкул атындагы спорт сарайында болмокчу. Кечки саат 8-де башталат. Анан билеттерди кошумчалап кетсеңиз, кайсылерден алсак? Билеттер спорт ордосунун кассасында күн сайын иштейт. Эртең мененки 9-10дордон баштап кечки саат 7-8дерге чейин иштелет. Андан сырткары биздин Gamma Media компаниясынын кеңсесинде Максимум бизнес центрде аны интернетте маалымат көп. Бишкек Самиюсов деп жазсаңыз эле Google'га бүт маалыматтарды сиздерге толук керектүү маалыматтарды ала аласыздар. Деги эле билеттер канча сомду түзөт? Билеттерди негизи биз өтө кымбат кылган жокпуз. Себеби келиши мүмкүн эмес кишинин билетин сатып алыш деле мүмкүн эмес болчу. Интернет аркылуу бир жыл канча айлар аралыгында алдын ала сатып алышат. Биз деген 2000 сомдон өйдө кылдык. Себеби келген кеткен баягы Бул орунга дагы байланыштуу болсо керек, билеттери негизи эле абдан чоң кымбат, жылдын эң кымбат проекти десек болот. Андыктан демөөрчүсү жок, өзүбүздүн болгон күч аракет менен жасалып жатат. Андыктан Ислам мырза бизде байланыш бар да студияда. Алло, ассаламу алейкум. Алло, ассаламу алейкум. Кош келдиңиз. Кудайга шүгүр. Рахмат. Могу билет ойнап калсыздар, шарт боюнча 4 саат өрүп калсак, аяк менен Gamma Media'ны кошуп. Угуп атабыз сизди. 4 саат өрүп калдым, байка көргөндөр башталды. Аякта эфир башталды, Gamma Media конокто катталды. Билетти жеңип алып көрөрман концертте карай кете алды. Атыңыз ким болот? Атыңыз ким болот, атыжаңыз? Рахмат. Биринчи угарманыбыз бир кадам таштады окшойт. Ислам мырза, дегеле бул концертте кандайдыр бир өзгөчөлүк болобу? Мисалы үчүн балким Самиюсов келип колумуз ойноп береби же чопо-чоор ойноп береби? Өзгөчөлүгү бар, албетте. Биринчи жолу Самиюсовдун өзүнүн баягы концерттеринин арасында билесиздер, Англия дүйнө жүзүн башкарган эң чоң баягы улуу бир державалардын катарына кирет. Эч качан Самиюсовдун концертинде башка музыканттар, башка маданият өкүлдөрү катышкан эмес. Ушунчалык болгондуктан жалгыз өзү болмок. Бирок Кыргызстанга кичине мүмкүнчүлүк берди. Өзүм баягы музыкант болгондуктан кечээ Өзбекстандын Ташкент шаарына барып, Орто Азиядагы эң белгилүү студиялар Tarana Records компаниясы менен биргеликте быйылкы жылы Ыйман деген жакшынакай ыр жаздым өзүмдүн аткаруумда. Ошол Ыйман ыры менен буюрса Кыргызстандагы Самиюсовдун концертин өзүм ачам. Бул дагы болсо баягы Ыйман ырдын мааниси адамдарга баягы эмнеге бул дүйнөгө жаралат, эмне максатта кетет. Бул дүйнөгө келгенден кийин жакшынакай бир адамдарга пайдалуу, тарыхта бир жакшы издерди калтырыш керек деген бир ырсаттары камтылган. Албетте Кыргызстанда дүйнө жүзүнө башка элдерге экспорт боло турган продукция болгон эмес, медиа тармагында. Буюрса бул ырды араб, түрк, иран, фарсы жана өзбек, кыргыз, казак тилдеринде өзүмдүн аткаруумда тартуулган турабыз. Концерттин негизи өзгөчөлүгү ушул. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бул концерт толук жандуу үн менен коштолот. Азыр ушунчалык баягы кыйын бир эме техникалык жактан кыйынчылыктар болду. Берилерде айтырган микрофону $17,000 тегерегин чапчыды. Мындай микрофон Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстандан да чыккан жок. Ушул Германиянын Ганновер шаарынан ушундай микрофонду ижарага алып келтабыз. Калган жактарын биз айтпай деле койсок болот. Андыктан бул өтө көп эмгек жумшалган. Самиюсовду ыр чыгартар эмес, муну бир даватчы жана бир тарбиялык, эстетикалык маанидеги бир жакшы бир руханий азык алсак болот. Албетте баягы ислам дүйнөсүндө деле баягы музыкага ырдаганга болбойт, каршы деп коет. Бунун себеби эмнеде? Жакшы музыка адамдын көңүлүн көтөрүп, абдан катуу сүйүнтүп жиберсе, адам ар кандай баягы сахар деген ооруларга кабылышы мүмкүн. Баягы кайгылуу музыка деп коет, минорный ноталар адамды кайгыга салып коюшу мүмкүн. Ошондуктан Самиюсовдун музыкасы бул портал, бул интеллектуальный ортодогу бир музыка. Ошондуктан дүйнөнү дүңгүрөткөн, планетаны музыка жактан өзүн багындырган Майкл Джексон да бул адамдын жолун жолдоп, ушунун ырларын ырдап. Рахмат, Ислам мырза, бизде байланышта көрөрман бар экен, телекөрүүчү. Алло. Алло, ассаламу алейкум.
Ассаламу алейкум. Рамазан айыңыздар құтты болсын. Рахмат. Бирге болсун. Мен өр айтайын дедім. Başlayışım anda. Ayağında aytam sağlamdı, gazman bir sağlamdı. İlgi aytam sağlamdı, İslam bayki yamandı. Kaytalı aytam sağlamdı, Sami Yusuf'un konsertine barsam yamandı. Атыңызды айта кетсеңиз. Aklım açız. Асел, чоң рахмат Асел. Биз күзөтүп баралы, берүүнүн аягына чейин кимдики жакшы деп Кимдики жакшы болсо, демек сиз чечесиз ошону, э? Жок, биз чогуу чечебиз. Чогуу чечели. Силердин оюңуздар дагы бизге тиги кандайдыр конок утейлейт дегендей болуп калбайлы, силердин дагы оозуңуз. Чогуу биргеликте чечели. Деги эле Ислам мырза, сиздер уюштуруу жаатында ушул концертти боюңуздарга алып уюштуруп жатасыздар. Деги эле сиздердин ушул даярдыгыңыздар да кандай өтүп жатат? Даярдык жогорку деңгээлде. Азыр жүздөгөн туристтерди Өзбекстан, Азербайжан жана Түркменистан, Казакстан, Сингапурдан дагы келип жатат. Даярдыктан дагы бизге эң маанилүү жагы туристтерди, ошол Сами Юсуфту келе турган, көрө турган көрөрмандарды жакшы бир деңгээлде тосуп алуу. Даярдык бул баягы көп деле эменин кереги жок. Уже биз деген канча жыл аралыкта даярданып бүткөнбүз. Даярыбыз жок болсо бул адамды чакыра албайт болчубуз. Контракт, райдер деп коет, бул кайсыл малда тамак ичет, тамактын өңү даамы кандай болуш керек, комнатанын суу эмеси кандай болуш керек, кандай маркадагы суу ичет, мунун баары кагазга жазылып, контракт түзгөндөн кийин биз ошол малда эле даярдыгыбызды билдиргенбиз. Андыктан бизге эң маанилүү жагы жана ошол Кыргызстандын жарандарына, өкмөт мүчөлөрүнө дагы айта кетсек болот, абдан көп жакшы туристтердин агылышы күтүлүүдө. Андыктан бизге болгон жардамдар ошол туристтерди жакшылап тосуп алуу. Башка даярдыктар 100% жакшы деңгээлде уюштурулган. Болсун. Демек, быйыл сиздер өзүңүздөрдүн жасаган иштериңиздердин аркасын мөмөсүн көрүп жатат экенсиздер да. 7 жылдык. 7 жылдык, 8 жылдык мөмөсү болуп жатат. Деги эле ушул Сами Юсуф бул дүйнөлүк масштабтагы мусулман ырчылардын катарын толуктайт эмеспи? Анын арасында Мехр Зейни деп даянда таанып жүрөбүз да. Деги эле алар менен да бир байланышып көрдүңүздөр беле? Балким эки жыл алып келесиздер. Бар менен байланышабыз. Мехр Зейн негизи эле масштаб жактан караганда Сами Юсуфту устаз катары билет. Бирок Мехр Зейн учурунда дүйнөгө белгилүү Энрике Иглесиас, Бритни Спирс көптөгөн дүйнөгө атактуу адамдар менен иштешип жүрүп, Сами Юсуфтун ырын угуп калып, кайсы бир өзүнүн ушу Иордания өлкөсүнө келип, жоң намазга достору чакырган, ошол жактан көбү болуп, анан кийин мусулманчылык ушул нашида стилине ошо сүңгүп кирген ырчы катары маалым. Бул адамды биз абдан жакындан тааныйбыз. Буюрса, устазы келип кеткенден кийин шакиртине дайыма жол ачык десем туура болсо керек. Демек, пландар бар. Албетте 2018-жылы жылдын аягына чейин Мехр Зейндин концерти Орто Азиянын территориясында болот. Анда күтөлөм. Мен эскерте кетсем, биздин телекөрүүчүлөргө бүгүнкү бизде студияда эл аралык Гамма медиа борборунун мүдүрү Ислам Сатаров мырза. Биз ушул 30-июнда боло турган Сами Юсуф мырзанын келе турган концертине биз 2 билетти ойнотуп жатабыз. Эгерде сиздерде ушу Сами Юсуф жана Аян телеканалы ушкаш 2 сап же 4 сап көр жазсаңыз, балким бул белектин эси болуп калат. 4 сап десек жакшы болот го. Же 4 сап, 4 сап. Сүйлөп коюп атышат, барсам болобуз. 4 саат бирок абдан маанилүү кооз болуш керек деп эскерте кетели. Анан кийин эфирдин аягында анан өз чечишебиз, үчөөбүз отуруп. Ислам мырза, Сами Юсуф чыгарды, эми келечекте Мехр Зейнди чыгара алып атасыздар да. Деги эле биздин шаарыбыз ушундай чоң деңгээлдеги ырчыларга тосууга мындай талапка жооп берет. Талапка жооп бербейт. Бул нерсени ачык эле айтайын. Уят. Мен азыр ушул учурдагы спорт ордосунун негизи курулганына 46 жыл болуптур. 46 жылда спорт ордосунда эми ушулга да Кудайга шүгүр ушундай бир жерибиз бар экен. Эгер филармонияда кылалы десек келип атпайт. Техникалык жактан аяка бир баягы тарыхый бир музейдин бир эмесинде маданият негизи Кыргызстандагы маданият сооруженияларынын эң баягы бир назик бир эмесине киргендигине байланыштуу зданиялардын аяка бир ашыкча декорация бир темир тезек койгонго болбойт. Бизде деген аппараттар негизи масштабтагы жогорку башкача өрөйүндө. Ошондуктан бизге дагы эле учурдан айтып кетет элем пайдаланып, урматтуу биздин баягы башаламан курулуш компаниялары баарыңар биригип бир 10 компания болсо,
бир чоң бир 6000, 5000, 6000 кишилик концертный бир площадка жасап койсоңор, жалгыз эле концерт эмес, биякта спортко тиешелүү иш-чараларды, дүйнөлүк деңгээлдеги бир чоң баягы бизнес тренингтерди өткөрүп турсак абдан жакшы болмок. Андыктан негизи эле биздин жашаган жумуш ошо биздин ссылканы негизи эле акыркы бир бардык эле жумуштун аягында бир кандайдыр бир башка максат болот эмеспи? Биздин максатыбыз мүмкүн эмес, тосуп алганга такыр мүмкүнчүлүгү жок кичинекей бир Бишкек шаарыбызда бир жок эле дегенде бир жакшы бир концертный бир адаймий иш-чара өтө турган бир иш. Ислам мырза, Кудай буйрса, ушул Ислам Юсуф мырза келип баягы концерт койгондо балким биздин баягы тиешелүү адамдарбы кадам таштайт го деген максатта ошол ниеттер бололу. Сөз эсин табат дейт го бизде. Бизде акыркы мүнөттөр кетип атат экен, Ислам мырза. Биз кандай кылалы? Бир жыйынтык чыгаралы, анан сизге бир эркин микрофон берели. Так, жакшы, анда эфирдин алкагында бизге бир айым жана бир мырза бизге жакшы болгон аракеттерин жасашты. Убакыттын тардыгына байланыштуу. Урматтуу мырза, атын унутуп калдым, сиздерде бар. Абдулхамид деген. Асел деген кыз чалган. Абдулхамид агабыз менен Асел биздин айымыбызга жакшынакай билетти. Ушул Аян телеканалынын эфирден сырткары байланышып, тактап, билегиңизди алып алсаңыздар болот. Андыктан дагы бир жолу эскерте кетели, 30-июнда Кожомкул атындагы спорт ордосунда жума күнү 30-июнда дүйнөгө белгилүү Сами Юсуфтун Аллахтын атын эскерип ырдаган Сами Юсуфтун концертине чакырабыз. Андыктан сиздерге чоң рахмат. Демек, белеги кут болсун дейт эле. Белеги кут болсун. Белеги кут болсун. Бул болсо сиздердин жамаатка чакырууңуз билети биздин. Чоң рахмат. Ислам мырза, бизде да белек алганды жакшы көрөбүз. Анан белек бергенди жакшы көрөбүз. Анда бизде Шифа Органик компаниясынан мондай кичинекей кара зелет чөйрөнү тикмейин бул промоушн хадисте өлүмдөн башкасына баарына шифа дейт. Эң керектүү. Рахмат, биздин эфирге келип маек коюп бергениңиз үчүн сизге демек эркин микрофон берели. Эркин микрофон мына быйыл маданият иман адеп ахлак жылында элибизге Кудай таалам дагы көбүрөөк иман берсин. Дагы бир айта кетчү коомдук бир эң баягы орчундуу маселелер болуп турган ушу социалдык тармактарда кыргыздар бир башкачараак кетип атабыз. Ушактаган, бири-бирин жамандагандар, провокациялар ар кандай адамдын көңүлүн бир эргите турган баягы тарбиялык мааниси жакшы ой толгоолорду, бири-бирибизди орозонун күнүндө азыраак жамандап, азыраак провокацияга барсак, албетте Кудай таалам быйылкы жылы бизге жакшынакай кут берекелерди берсин. Кийинки жылы Рамазан айында жолукканча ушул Махирзейндин концертин уюштурсак, кайра чакырасыздар деген жакшынакай ой менен элге жакшынакай өзүбүздүн жакшы ойлорубузду, жакшы тилектерибизди билдирели. Студиядан кайра жолукканча. Рахмат, дагы жолугуңуз кабыл болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстабай туруңуздар, анткени экинчи бөлүктө да бизде кызыктуу конок бар. Бизден алыстабаңыздар.